Саламатсызбы. Азыркы заманда көп нерсе акчадан көз каранды болуп калды. Акчаңызды туура пайдаланганды билбесеңиз, бат эле аларды жоготуп, карызга батып калышыңыз мүмкүн. Финансылык билимдүү болуш үчүн акча табуу эле жетишсиз. Ошол тапкан акчаны башкара билүү керек. Сиз Улуттук банктын Финсават долбоорун көрүп жатасыз. Программаны мен Бегима Жаныбекова алып барам бүгүнкү чыгарылышта. Кредит тууралуу эмнелерди билүү керек? Кредит алып жатканда кандай каталарга жол берилет? Адистен кеңеш. Кредит кантип алуу керек? Банкты тандаганда кайсы жагдайларга көңүл буруу шарт? Бул суроолорго кийинки материалда жооп аласыздар. Эмерек сатып алуу, үй жасалгалоо, ал эмес жаңы иш баштоо. Бүгүнкү күндө насыяларды каалаган максатка алууга болот. Айлык төлөмдөрүн өзүңүзгө ыңгайлуу өлчөм жана мөөнөткө бөлүштүрүп алган соң, жагымдуу сатып алууларды ишке ашыра берсеңиз болот. Насыя алуучулардын көп болуусу мына ушундай ыңгайлуулугунан улам болсо керек. Өткөн жылы өлкөбүздүн коммерциялык банктары тарабынан 16 миллиард, ал эми банк эмес, финансы кредит уюмдарынын тарабынан 1 миллиард сомдон ашуун каражат насыяга берилген. Насыя алуучулардын жалпы болсо 850 миңден ашуун кишини түздү. Негизинен насыя бул адамдардын жашоосунда кандайдыр бир максаттарды, процесстерди алдыга жылдыруучу мүмкүнчүлүк. Эмесе насыя деген эмне? Аны кандай шарттарда алуу керек жана алып жатканда эмнелерге көңүл буруу керек экендигине токтолуп кетели. Кредит – это денежная сумма, выдаваемая банком за... Насыя бул банк тарабынан карыз алуучуга ар кандай максаттарга убактылуу пайдаланууга сунушталган акча каражаты. Адатта насыянын 3 өзгөчөлүгү бар. Биринчиси кайтарымдуулук. Кардар алган каражатын кайтарып берүү милдетин алат. Экинчиси мөөнөттүүлүк. Насыя белгилүү бир мөөнөткө берилет. Ал эми үчүнчүсү болсо акылуу болуусу. Насыя канчалык ыңгайлуу болсо дагы, аны үстөк пайызы менен чогуу төлөөгө туура келет. Насыя алуудан мурун өзүңүзгө бир нече суроо бериңиз. Насыя алып, карызга батууга макулсузбу? Алган насыяңызды мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөөгө шартыңыз барбы? Же насыядан баш тартып, акча топтогонуңуз ыңгайлуураак болобу? Ала турган каражатты кайтаруу мүмкүнчүлүктөрүңүздү дагы карап көрүңүз. Эрежеде насыяны тейлөө үчүн сарптаган каражатыңыз айлык кирешеңиздин 30%-ынан ашпоосу керек. Самое главное, необходимо определиться. Эң башкысы төлөө мүмкүнчүлүгүңүздү тактап алыңыз. Ай сайын үй бүлөлүк бюджетиңизди жабырт тарттырбастан, насыя төлөөгө канча каражат сарптай ала турганыңызды аныктап алыңыз. Кийинки кадам маалымат чогултуу. Өлкөбүздө 300дөн ашуун финансы кредиттик мекеме насыя берет. Андыктан алар сунуштаган насыялардын шарттарын дыккат изилдеп чыгыңыз. Насыя ала турган мекемеңиз канчалык ири жана тарыхы бай болсо, ошончолук ишенимдүү экендигин эстен чыгарбаңыз. Кайсыл финансылык институт менен иш жүргүзөт, ошого жакшы көңүл буруш керек. Ошол булар финансылык институт мыйзам чегинде иштейби? Бул финансылык институт банк болобу же микрокредитный компания болобу, ал улуттук банктын бүт талаптарын аткарабы же аткарбайбы, ошолорго көңүл буруш керек. Бул банктар, микрокредитный компания, микрофинансовый компаниялар ошолордун улуттук банктын лицензиясын алган болсо, демек алар улуттук банктын көзөмөлүндө турат. Мекемеңизди тандаган соң андагы пайыз ченемдери, комиссиялык жыйындары, мөөнөттөрү жана насыяны камсыздоо шарттары менен таанышып чыгыңыз. Күнүбүздө бул маалымат интернет жана жалпыга маалымдоо булактарында жеткиликтүү. Андан сырткары банктын адистерине дагы кайрылсаңыз болот. Эсиңизде болсун, келишимге кол коюудан мурун банк сизге насыяңыз тууралуу толук маалымат берүүгө, милдеттенмелерди аткарбоонун кесепеттерин түшүндүрүп берүүгө жана чыныгы төлөө мүмкүнчүлүктөрүңүздү аныктоого милдеттүү. Андан сырткары өзүңүздүн укуктарыңызды дагы билип алыңыз. Первое. Биринчиден насыя келишими менен дыккат таанышууга укугуңуз бар, тил тандоо укугуңуз бар. Ошондой эле насыя алууга чейин анын долбоорун алып кетип таанышууга укугуңуз бар. Андан сырткары насыяңыздын бир бөлүгүн же толугу менен мөөнөтүнөн мурун төлөө укугуңуз бар. Болгону бул тууралуу банкты 30 күн мурун кабардар кылууңуз керек болот. Мындай учурда банк кандайдыр бир айып санкцияларын колдоно албайт. Латын тилинен келген кредит сөзү карыз дегенди билдирет. Болгону ал карызды тааныштарыңыздардан эмес, финансы кредиттик мекемеден аласыз. Андыктан өзүнө таандык шарттары дагы бар. Топтогон каражатыңыз ири сатып алууга жетпей калган учурда албетте жакшы аспап. Болгону жогоруда айтылган шарттарды аткара турган болсоңуз, насыяңыз сиздин байгерчилигиңизге өбөлгө түзүп берет.
Кыргызстандыктар кредитти алып жатканда кандай каталарга жол беришет? Биздин экспертибиз Тынчтык Теңизбаевдин кеңештерине кулак салалы. Насыя алууда эң биринчи каталардан болуп, ошо насыяны максаттуу түрдө иштетүү болуп эсептелинет да. Анткени биз бир бизнес долбоорго насыя алып, бирок аны тойго бир коротуп койсок, албетте биз келечекте бир финансылык бир кыйынчылыктарды кезиштиребиз да. Ошондуктан эң биринчиден максаттуу колдонуш керек. Насыя алып жатканда сөзсүз түрдө келишимди кылдаттык менен окуп, жана ар бир пункттар менен таанышып чыгыш керек да. Өзүңдүн бир милдеттемелери болушу мүмкүн да. Ошолорду түшүнүксүз болсо, ошо банктын кызматкерлерине кайрылып, тактап алса абдан туура болот да. Эгерде бир кандайдыр бир шарттары туура келбей калса, ушу насыя алаардан мурун, эгерде ушу насыя келишимине кол коюп, бирок акчасын ала элек болсоңуздар, ушул насыядан баш тартып койсоңуздар эле болот да. Насыяны алганда ушу кайра төлөп бере аламбы? Ай сайын жана менин кирешелерим ушу насыянын убактысында туруктуу болобу деген суроого туура жооп берип, ошо өзүңдүн кредиттик төлөмчүлүгүңдү мындай туруктуу болсо, ошо насыяга кайрылса болот да. Анан кийин бир айда мисалы үчүн туруктуу түрдө киреше келсе, экинчи айда жок болуп калса, анда бул күмөн болуп калышы мүмкүн да. Кээ бир жарандарыбыз ушу насыя алып жатканда туугандарына же бир жакын тааныштарына ушу жардам берейин деп мындай поручитель катары ушу келишимге кол коюп берип коет да. Бирок ошо поручительдин дагы мындай мааниси аябай абдан чоң да. Анткени ушу насыя алуучу бир төлөй албай калса, ушу насыяны төлөө ушу сиздерге жатып калат да. Ошондуктан оңго солго ошо поручительство тарата бербесек, насыя алуучу сөзсүз түрдө финансылык мүмкүнчүлүгү бар төлөйт деген мындай ишенич менен анан кийин кол коюп берсек ошо поручительгечи. Кээ бир учурларда ошо биздин кирешелерибиз азайып же киреше булактарыбыз жок болуп калганда биз кредит насыяны төлөй албай калышы мүмкүнбүз да. Ушундай бир акыбалга келип калсак, сөзсүз түрдө өзүңүздүн банк мекемеңизге кайрылып, ошо пролонгация же реструктуризацияны сураш керек да. Банк кызматкерлери сөзсүз түрдө сиздерге ушундай бир акыбалда жардам бергенге аракет кылышат да. Ошондуктан эч качан качпаңыздар, бардык маалыматты берип, сүйлөшүп, мындай контактта болуп туруш керек да. Насыяны максаттуу түрдө колдонуу, келишимдерди туура жана так түшүнүү, жана өзүңдүн финансылык кирешелериңди туура анализдеп, ошо насыяны төлөй аламбы деген суроолорго жооп берүү менен мен ойлойм, ишенем, ошо ар бир насыяны биз кечиктирбестен жана өзүбүздүн кредиттик тарыхыбызды бузбастан жакшы бир телеп алсак болот да. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушу менен жыйынтыкталат. Дагы бир жолу эске салып кетели. Кредит алаардан мурда төмөндөгү суроолорго жооп бериңиз. Акча сизге канчалык керек? Насыясыз эле абалдан чыкса болобу жана эң башкысы, алган акчаны кантип кайтарасыз? Кийинки берүүбүздө финансы кызматтарынын керектөөчүлөрүнүн укуктарына токтолобуз. Саламатта калыңыз.
кредиттөө шарттары тууралуу маалыматты кайдан алууга болот? Кайсы болбосун финансылык уюм сунуштаган кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматтарды интернеттен алуу эң эле ыкчам жана жөнөкөй ыкма. Мындан тышкары ар кайсы уюмдардын сунуштарын жалпылаган сайт агрегаторлордон, мисалы Finsabad кейжини пайдаланууга болот. Маалыматтарды финансы уюмдарына барып, алардын адистери менен сүйлөшүп да алууга болот. Эгерде кредит алууну болжолдоп жаткан болсоңуз, уюмдун иши тууралуу негизги маалыматтарды камтыган формасын, улуттук банк бекиткен бардык уюмдар үчүн стандарттуу болгон баракчаны талап кылуу зарыл. Бирөөлөрдүн бул боюнча айткандарына ишене бербегиле. Сунушталып жаткан финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү салыштырып, алгылыктуусун тандап алуу үчүн интернет сайттардан жана башка маалымат булактарынан алынган варианттардан турган тизме түзүү. Кредиттөө шарттарын ошол тизмеге кирген уюмдардын өзүнөн тактоо. Негизги сумманы, пайыздарды, башка комиссиялык төлөмдөрдү кошо алганда, кызмат көрсөтүүнүн толук наркын эсептеп чыгуу. Андан соң гана тиешелүүсүн тандап алуу зарыл.